аттарын аталайбычы? Сүрөтчүлөр тобу, азаматсыңар силер сүрөтчүлөр тобу. Силер демен? Байкоочулар тобу, азаматсыңар силерде? Жазуучулар тобу. Демек биз ушул аталган топтор боюнча кызматыбызды кылабыз балдар, кызмат аткарабыз. Андан эмесе балдар, биз өзүбүзгө жагымдуу маанай тартып алайлы. Ордубуздан барып турайлы. Мен силерге экрандан азыр көрсөтөм, экранда карап, көзүңөр менен эмнени көрсөңөр, кулагыңар менен эмнени уксаң, ошону кайталап, ким биринчи бүтсө эки колубузду өйдө көтөрөбүз. Жетишебизби? Андан баштадык. Балдар, биз сабакты баштардан мурун өтүлгөн теманы кайталап алайлы. Биз мектеп жануу сабагынан өтүлгөн темада кайсыл сабакты өттүк, кайсыл теманы өттүк элек? Кана Айбике айтып койчу. Биз өткөн сабакта адамдын организмдерин өткөнбүз. Туура, эң сонун. Балдар, анда өтүлгөн тема боюнча мен топторго 2ден суроо берем, силер жооп беребиз, Анда өпкө тамак сиңирүү органына киреби? Балдар, өпкө тамак сиңирүү органына кирет. Кана Рабия Ордубузда туруп катышар, Жок. Жок. Өпкө кандай органга кирет? Кана ким айтат? Өпкө дем алуу органга кирет. Азаматсың. Эң сонун. Кана сүрөтчүлөр тобу силерге ички организмге өпкө, боор, жүрөк киреби? Ооба кирет. Азаматсың. Эң туура. Байкоочулар тобу силерге суроо. Не адамдын ички организмине киреби? Жок. Кана балдар экидар. Не адамды башкаруучу органбы? Бай кана ордубуздан Ооба. Туура, азаматсыңар. Эң туура. Азаматсыңар балдар. Анда мен силердин үй тапшырмадагы жооп берген жоопторуңарды баалап өтөйүн. Эмнени сүрөтүн көрүп жатасыңар? Бүткүл кайда болот? Бул сүрөтчүлөр тобунун баасы эң жакшы. Эмнени сүрөтүн көрүп жатасыңар? Бал кайда жашайт? Сууда жашайт. Бул байкоочулар жоона эң жакшы деген бар 5. Балдар эмнени сүрөтүн көрүп жатасыңар? Туура. Тотулуш кайда болот? Мектептин башында болот экен. Бул жазуучулар тобунун жооп берген суроосуна 5. Азаматсыңар, мен бар 3 топко тең 5 деген баал менен бааладым. Үй тапшырманы эң жакшы түшүнүпсүңөр. Андан кийин балдар экранга карайбыз, мен силерге табышмак атайын. Мен бул табышмакты сүрөтчүлөр тобуна бергим келип жатат. Эмнени көрүп жатасыңар экранда? Сүрөтчүлөр тобу. Бала телевизор көрүп жатат. Азаматсың, эң туура. Кана топ эмнеси менен көрүп жатат телевизорду? Көзү менен. Көзү менен көрүп жатат. Туура. Андан кийинки суроону мен жазуучулар тобуна бермек. Бала эмнени? Бала музыка угатат. Азамат, туура. Кана Аруке толуктап койчу. Бала кулагы менен музыканы угатат. Азамат, эң сонун. Андан кийинки сүрөт. Андан кийин экранга карайбыз балдар. Экрандан эмнени көрүп жатасыңар? Кыз үшүп жатканын. Кыз үйүшүп жатат. Кана Адилет дагы сен толуктап койчу. Кайсы мезгил деп ойлойсуң? Кыз мезгилде суук болот, ошончо үшүп жатат. Үйүшүп жатат. Азаматсыңар. Эң сонун, эң туура жооп. Азаматсыңар балдар, эң туура жооп бердиңер. Демек бул жерде үйүшүп жатканда кыз ысыкты, суукту эмне аркылуу билип жатат? Тери аркылуу билет экенбиз, үшүгөнүбүздү, ысыганыбызды. Эң сонун. Андан кийинкиге улантайлы. Бул жакта сүрөтчүлөр тобу эмнени көрүп жатасыңар? Кыз гүлдү жыттап жатат. Азамат, эң туура. Кыз гүлдүн жытын эмнеси менен билип жатыптыр? Муруну менен. Азаматсың. Эң туура. Андан кийинки улантайлы. Экранда эмнени көрүп жатасыңар? Козу менен жеп жатат. Туура. Кана айтурган эме, Айдана сен толуктап койчу. Сүрөттө. Кыз балмуздак жеп жатат. Кыз балмуздак жеп жатат. Балмуздакты даамын таттуу экенин, ширин экенин, муздак экенин эмне аркылуу билди деп ойлойсуңар? Тил менен. Тил менен. Тил кайсыл органда жайгашкан? Ооз. Ооз көңдөйүндө. Азаматсыңар. Эң туура. Азаматсыңар. Кластерге көңүл бурабыз.
Эмнени окуп жатабыз? Адам. Демек биз адамбыз, Адамда кандай эмнелер бар экен? Кулак, тери, мурун, көз. Демек балдар, адам баласы ушул 5 орган менен жаратылышты көрүп, кулагы менен угуп, аба ырайында ысык суукту териси менен сезип, жана мурун менен жагымдуу, жагымсыз жыттарды жыттап, жана жаратылыштын кооз эң сонун сүрөттөрдү көзүбүз менен эмне алат экенбиз? Көрүп алат экенбиз. Анан эмесе балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сезүү органдары. Сабагыбыздын максаты адамдагы организмдеги сезүү органдары менен таанышасыңар, өтүлгөн теманы түшүнүү менен турмушта колдонобуз, практика жүзүндө ишке ашырабыз. Тазалыкты сактап, өзүбүзгө кам көрүүнү үйрөнөбүз балдар. Анда эмесе балдар, сезүү органдарында эмнени көрүп жатабыз? Көз менен көрөт экенбиз, кулак менен экенбиз, жагымдуу жыттарды билет экенбиз, анан тери аркылуу эмне бар экенбиз? Ысык сууктарды сезет экенбиз. Эми сезүү органдары адамдарда да эмес, жаныбарларда да кездешет экен. Эмнени сүрөтүн көрүп жатабыз? Арыда тил, дагы бир орган абдан күчтүү экен. Бул гүлдөрдүн да эң ширесин гана сурат экен. Андан кийинки сүрөткө көңүл бургачы. Иттин кайсы органы күчтүү? Жын бирүүсү. Ошон үчүн медицина кызматкерлери дайыма итти дос кылып жанына алып жүрөт экен, Жыт билүү органы абдан күчтүү болот экен. Андан кийин эмнеси? Тотугушта эмнеси кайсы орган күчтүү? Тотугуш угган нерсесин кайра кайталап айтып берет экен. Андан кийин көңүл бурабыз. Эмнеси? Балык бул добуш чыгарбайт, кулак укпайт, бирок бул өзүнө коркунучтуу нерселерди териси аркылуу сезет экен. Мунун териси абдан күчтүү экен сезүү органы. Андан кийин бүркүт асманда учуп жүрсө дагы жерде жүргөн чымчыкты көрө алат экен. Мунун кайсыл эмеси күчтүү? Көз абдан күчтүү болот экен. Анда эмесе балдар, мен силерге ушул органдарды жаныбарларда дагы абдан өрчүгөн жаныбарларды көрдүк. Ушулар менен мен силерди бүгүн сабакта баалап кетем. Тапшырмаларды туура так аткарсак, ушул жаныбарлардын сүрөттөрүн биз жаратылыштагы ар биринин өздөрүнүн үйлөрүнө коюп кетебиз. Мисалы, бүркүттү тоого, балыкты сууга, тотугушту жана ары кайын жака болот? Гүлдүн үстүнө кондуруп кетебиз. Андан кийинки мен силерге балдар топторго тапшырма берем, табышмак катар, ошол табышмакты табабыз. Эмесе балдар, мен силерге экрандан азыр сени шашпа мультфильм көрсөтөм. Ушул жерден кайсы орган катышып атканын табабыз. Биринчи сүрөтчүлөр тобуна көрөбүз экранды, карайбыз дагы. Кайсы орган катышып атат биринчиден? Андан Гүлжигит ордубуздан туруп жооп берип койчу. Коюн чамды жыттап чүчкүрдү. Азаматсың. Кайсы орган катышты деп айтасыңар, кана токтойбуз. Мурун, азаматсың. Андан кийинкиге улантабыз, кана экрандыз. Жазуучулар тобу. Коюн мен кашкыр экөө көрдү көз менен. Азаматсың. Эң туура. Кайсыл органын байкай алдык аркана, Рабия? Көз. Көз. Туура. Кошулабызбы ушуга? Ушул суроого жоопко кошулабызбы? Ооба. Азаматсыңар. Андан кийинкиге. Кана байкоочулар тобу ким жооп берет? Барысбек ордунан туруп жооп беребиз, кана. Кулак менен. Да ким токтойт? Миргүл. Кашкырдын кыйкырганын коюн укту. Кана кайсыл орган катышты деп таптыңар? Кулак. Азаматсыңар. Эң сонун. Сүрөтчүлөр тобу жооп беребиз буга. Кайсыл орган катышып атат деп ойлойсуң сүрөтчүлөр? Асылжан, кана сен жооп берчи. Ал болсо шоколадты дамы менен büyüdü.
Дагы ким толуктап коет? Коён шоколаддын дамын тили менен билди. Азаматсыңар. Кайсыл орган катышты деп айта аласыңар? Тил органы. Эң сонун азаматсыңар. Андан аркы жазуучулар тобу ушул жерден эмнени байкадыңар? Тапшырма. Кана сен туруп ордуңан жооп берип койчу. Кашкыр тупага кирип кетти. Аны ары чагып алды. Кана Айдана толуктайбыз. Турабыз. Тери качышты. Тери качышты. Дагы ким толуктайт? Арет, сен жооп берип койчу. Кашкырды эмне чагып алды? Ары Азаматсың. Ары чагып алды. Азаматсыңар балдар. Силер суроолорго эң туура, эң сонун жооп бердиңер. Мен силерди баалап өтөйүн. Андан эмесе, ар бир топтогу жооп бергендериңер үчүн силерге мен мурдуну жып билүүсү күчтүү этти коюп атам, жана даам билүүсү күчтүү арыны коюп жатам. Андан кийин кулак угуусу күчтүү папугайды кондуруп жатам. Азаматсыңар 3 топко тең мен 5 деген бааны койдум. Эми балдар, мен силерге кийинки тапшырма. Азыр экранды карап, экрандан мультфильмди конт коюп угабыз, көрөбүз. Анан сүрөтчүлөр тобу ушул жерден эмнени көрсөңөр ушул экрандан ошол боюнча сүрөт тартабыз. Байкоочулар тобу силер мультфильмден эмнени байкай алдыңар? Эмнесини түшүндүңөр? Ошол боюнча оюңарды айтабыз. Конт коюп эң жакшы баалаганга, аракет кыла байкаганга. Андан кийин жазуучулар тобу силер болсо ушул көргөн мультфильмдер боюнча чакан 4 сүйлөмдү аңгеме түзүп бересиңер, Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда эмесе даярбызбы? Анда конт коюп экранга көңүл бурабыз. Мультфильм жактыбы балдар? Кызыктуу бекен балдар? Анда эмесе тапшырмаларчы билебиз. Сүрөтчүлөр тобу силерге 3 минутталык убакыт азыр көргөн мультфильмдер боюнча өзүңүзгө жаккан жерди тактабыз тез-тезден. Жазуучулар тобу силер бул баракка темалык кана түзгөн аңгеме жазабыз дагы 3 минутталык убакытта жетишкен аракет кылабыз. Кана жардам бересиз, эмне жөнүндө жазабыз? Байкоочулар тобу мультфильмден эмнени көрүп атат, эмнени байкап атат, ошол боюнча пикир алмашуулар азыр өзүбүздүн оюбузду айтып беребиз. Кана бирөөбүз менен сүйлөшүп, кайсы жерден баш тарткан сүрөттөр боюнча айдын айтып бересиз. Аябай костоп Анда эмесе жазуучулар тобуна келейин. Жазуучулар тобу эмне деп жаздыңар? Канча сүйлөмдө түшкөн аңгеме кылдыңар? Кана аңгемелер боюнча темасын эмне деп атадыңар? балапан деп атадык. Туура. Андан кийин Жаңы эле чымчык жаңы чыккан балапанды багыш үчүн жаратылыш менен тааныштырды. Эми андан кийинкисин Рабиясы урап. Алар тамакты суудан таап жейди. Алар тамакты суудан таап жейди. Канча сүйлөмдөн турган аңгеме түздүңөр? Азаматса. Туура. Балдар, бул жазуучулар тобунун жазганына оюна макулсыңарбы? Жакшы жазышыптырбы? Азаматсыңар. Силер отура койгула, анда кол чаап койгочу жазуучулар тобуна. Сүрөтчүлөр тобуна келди. Сүрөтчүлөр, ордобуздан турабыз дагы сүрөтүбүздү көрсөтүп, эмне сүрөт тартканын боюнча айтып бересиң. Дейдилер. Мен балапандын апасы тыштап кеткенде отуруп калган. Отуруп калган жерди тарттың, Туура, азаматсың. Кол чаап койгочу Айданага. Умар, сен эмне жөнүндө эмнени тарттың? Ордуңан турабыз. Умар. Балапан оозун ачып атканда апасы оозуна курт салды. Тамак берип атканын тарттың, Азамат. Умарга кол чаап койгочу. Айтырган. Ага балапандын сууга киргени жакты, анткени өзүнө өзү тамак таап үйрөнүп атат. Суунун алдында калганын тарттың балапанын, Ана айтырганда эң сонун сүрөт тарттыр, кол чаап коелу. Балапан апасынан тамак сууп аткан. Азаматсыңар. Эң сонун Азамат. Кана кол чаап коелу, эң сонун сүрөт тарттың. Нургул, сен кандай сүрөт тарттың? Сүрөтүңдү бери кармын көрсөт. Ага курт мурдун кыпчап алган жакты. Сүрөттөн балапандын оозун эмне жаап койду эле? Үлүл жаап койгон, ошол жерин тартыпсың, Азамат. Гүл жигит.
Кандай сүрөт таптың? Көрсөтүп койчу тапкан сүрөтүңдү. Балапан судан курт таппай İzdеп жаткан жерин таптың, э? Азаматсың. Бул жигитке кол чаап коелу бала. Абдулазиз, ордустан туруп эмнени таптың? балапан апасынан тамак сурап жаткан. Балапан апасынан тамак сурап жаткан. Абдулазизге кол чаап коелу бала. Азаматсың. Байкоочулар тобу. Силерге эмне деген тапшырма берилди? Көргөн мультфильм боюнча өз оюңарды айтабыз деп. Кана ким айтат? Жай мезгили эле чынчык балапан чыгарды. Кана улантабыз байым. Апасы балапанды тамак жедиргенди үйрөтөт. Тамак жегенди үйрөтөт. Мергүл эмнени көрдүң? Апасы тамак жегенди үйрөтөт. Тамак жегенди үйрөтөт. Балапанын кайсыл органдарын байкай алдың, көрө алдың канай? Теги органын. Эмне болду? Сууга түшүп кеткен. Үшүп кетти балапан дагы. Көзү менен немелерди, тамактарды көргөнү. Тамактарды көрдү көзү менен. Тил менен жана укка эмелер менен. Апасы эмне кылды? Апасы тамак жегенге чакырганын укту. Апасынын үйүнөн укту, дагы анан Апасы тамактарды тили менен сезди. Тамакты тили менен сезди. Анда сен балапандан 5 органдан көрө алдыңбы? Ооба. Азаматсың. Эң сонун кана баямын сен туруп жооп берчи. Сага эмнеси жакты кана? Мага балапан суудан Ордуңузда туруп. Балапан суудан калганы жакты. Балапан суудан калган. Кана Барсбек сен дагы эмнени байкадың? Мага балапан апасынан тамак сурап жатканы жакты. Апасынан тамак сурап жатты. Адилет Өйлүү жайланбайди. Азаматсыңар балдар. Балдар силер бүгүнкү мультфильмди абдан жакшы түшүнүп, сүрөтчүлөр эң сонун сүрөттөрдү тартыпсыңар. Байкоочулар эң жакшы байкоочу болуп, жакшы анализ жүргүздүңөр. Ал эми жазуучулар эң сонун аңгеме жаздыңар, Андан мен силерди 5 деп баалайын. Сүрөтчүлөр тобуна дагы балык табып кетейин. 5 жазуучулар тобу 5 арыны коюп кетем. Жана байкоочулар тобу дагы эң сонун байкап, эң жакшы эме коюп калган үчүн силерге дагы 5 деген баа менен бүркүттү кондуруп кеттим. Азаматсыңар балдар. Балдарында мен силерге азыр бирден стикер таратам. Ушул стикерди баардыгыбыз бирден алабыз дагы ушуга азыркы көргөн мультфильм боюнча бирден суроо жазабыз. Анан Сократтын семинары стратегиясын өтөбүз дагы суроо жазган ким биринчи бүтсө барып айлампаларга өзүбүздүн каалаган ордубузга таандап отура бересиңер. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда мен силерге стикерлерди таратам. Баардыгыбыз бирден ала беребиз. Балдар, биз ички айлампа жана тышкы айлампа болуп отурдук. Бүгүн бул стратегияда Кайда басынан баштайсыз? Кет. Балдар, биз эки айлампа болуп бөлүндүк. Ички айлампадагылар жанагы жазган сурооңор боюнча бирибизге суроо берип, жана талкуулайбыз. Тышкы айлампадагылар силер болсо, ушул ички айлампадагыларды байкоочу болсоңар, ким кандай суроо жооп берип атат, ошол боюнча анализ жүргүзүп байкоочулар. Ал эми мен болсом балдар, бул суроого ким активный жакшы, эң жакшы жооп берсе, мен смайликтар менен баалайм. 5 деген баага смайликти берем. Ал эми кол чаап аткан смайлик болсо 4 деген. Анда эмесе оюнубузду баштайлыбы? Кана Адилет сен оюңда сурооңду айтчы. Балапан кандай сапатка? Балапан кандай сапатка экен? Колун көтөрүп. Айбике. Баатыр, эл жүрөк.
Мээримдүү борукер сапатка экен. Азаматсың. Эң туура. Өтө. Дамирхан. Отурган жериңде. Балапанга ким жардам берди? Баямат сен жооп берип кой. Балапанга үйү жардам берди. Туура. Азаматсың. Андан кийинки. Чымчык баласын сууга эмне үчүн чакырды? Апасы балапанга тамак жегенде үйгө түшүп үчүн чакырды. Балапан суунун астынан эмнени көрдү? Балапан суунун астынан курттарды көрдү. Азаматсың. Окуя кайсы мезгилде болгон? Жай мезгилинде болгон. Айда сен сурооңду айт. Окуянын аягында балапан эмне үчүн кубанды? Балапан тамак жеген үчүн кубанды. Туура. Азаматсың. Балапанды сүрөттөп бер. Балапан сүрөттөп бер. Балапан кичинекей, коркок. Балдар ички айлампадаларды кандай жооп берди деп ойлойсуңар? Тышкы айлампадалар байкоочулар айтурган. Айсуу жооп бербей калды. Айсуу жооп бербей калды. Дагы Адет. Жооп берди. Баягы суроосу жакшы болду. Баягы суроосу жакшы болду. Азаматсың. Аруке сен эмнени байкадың? Мага Айдананын суроосу абдан жакты. Рабиянын суроосу, Акайдын үч кыздын суроосу абдан жакты. Азаматсың. Канай? Мага Баягын суроосу жакты, Айбикенин суроосу жакты. Эмне деп айттың? Ошону сурап кетесиң. Айбике жакшы жооп берди, Баягы жакшы жооп берди. Азаматсың. Биз ордубузду алмаштырдык, ички айлампадалар тышка чыктык, эми тышкы айлампадалар ичке отуруп орун алдык. Эми ички айлампадагылар бири-бирибизге суроолорубузду беребиз. Тыштагы айлампадагылар силер болсо, байкоочулар болсоңар дагы ички айлампадалар эмне кылды, талкуулашты. Ким кандай суроо берди, ким кандай жооп берди, ошол боюнча байкоо отурасыңар тышкы айлампадалар. Анда айтургандан баштайлы. Балапан эмне үчүн коркту? Балапан суудан коркту. Эгерде балапандын бир органы жок болсо, эмне болот эле? Эгер бир органы жок болсо, майып болгону. Балапандын кайсы органы байкоо алды? Бир органын, анткени суу келгенде үйшүдү, көзү, суу келатканда коркту, анан кулагы менен укту. Анан тили менен даам сезди. Тамак жеди, балапан, Азаматсың. Балапанга ким жардам берди? Жардам берди. Балапанга үйү жардам берди. Балдар, анда тышкы айлампадагылар, байкоочулар, кана ички айлампадагылар кандай талкуулашты сөздөрү? Кана Абдулазиз сен айтып койчу кана. Мага Айтургандын, анан Умардын сөзү жакты. Айтурган жакшы сүйлөдү, Умарды да жакшы сүйлөдү. Азаматсың. Айтурган жакшы жооп берди. Азаматсың. Дагы Мага Айтургандын жообу жакты, ал балапандын 5 органга тең жооп берди. Байын, сен эң жакшы байкапсың, айтурган балапандын 5 органын тең катышканын айтып берди. Эми балдар, биз балапан жөнүндө талкуулап өз оюбузду кенен билип алдыкпы? Анда эмесе бардыгыбыз өз ордубузга таап, ордундарыбызга отурабыз, 3 топко бөлүнөбүз. Ар бирибиз өз ордубузду таптыкпы? Анда жаңы эленки Сократтын семинары стратегиясынан ким канча алды? Смайлдарыбызды көтөрөбүз. Кана смайлдарыбызды көтөрөбүз, чогулткан. Анда эмесе мен кайсыл команда эң көп смайл чогулту экенин карайын. Мына 1, 2, 3, 4. Силерде 1, 2, 3, 4, 5. Сүрөтчүлөр тобу эң жакшы катышыптыр. Сүрөтчүлөр тобунун командадагы окуучулар 5 деген смайлдарды чогултуп келген экен. Сүрөтчүлөр тобуна кол чалып коюңузчу анда. Сүрөтчүлөр тобу 5 деген упайдан 5 окуучу алыптыр. Ошондуктан сүрөтчүлөр тобун баалап өтөйүн. 5 деген Азаматсың сүрөтчүлөр тобу. Балдар сезүү органдары
адамдарда дагы жана жан жаныбарларда дагы кездешет экен. Биз сезүү органдары боюнча эң жакшы түшүнүп ала алдык деп ойлойм силерди. Ушундай эле сезүү органдарын катыштырып, биздин акын жазуучуларыбыз дагы эң жакшы оондорлорду чыгарат экен. Силер музыка сабагынан ыржактаңар беле сезүү органдары катышкан? Ооба, туура. Кайсыларды ырдагыңар келет? Калай Айдана? Мен дүйнөнү апам менен таанысам. Азамат балдар. Буларды баардыгыбыз жаттаганбыз да музыка сабагынан, Анда ушулар менен сабагыбызды аяктап коелу. Кана. Окуу китептен сезүү органдары 171-178 беттерди окуйбуз. Китептеги доктурдун кеңешин угуп, эрежелерди сактайбыз. Үй тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Ооба. Анда эмесе балдар ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Азаматсан, бүгүнкү сабакка силер эң жакшы катыштыңар.